Арбаңыз кадырлуу көрүүчү. ЛТР телеканалында түз эфирде күн маек берүүсү көрсөтүүнү улантат. Аны мен Бакберди Баязбеков алып барам. Күркүрөгөн күздө дыйкандар түшүмдөрүн жыйнаган учуру аны утурлай Бишкек шаарында Турдакун Усубалиев атындагы эски аянтта 17-19 октябрь күндөрү айыл чарба азыктарынын жарманкеси өтөт. Айыл чарба министрлиги анын алкагында Бишкек шаарынын тургундары дыйкандардан ортомчусуз жеткиликтүү баада айыл чарба азыктарын алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, мындан тышкары бир катар көргөзмөлөрдүн өтөөрүн билдирди. Биз бүгүнкү эфирде Бишкек шаарында өтө турган Агротек Экспо 2025 көргөзмөсү жана Алтын күз жарманкеси тууралуу сүйлөшөбүз. Бизде конокто суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин долбоорлорду ишке ашыруу секторунун башчысы Искак Анарбеков жана аталган министрликтин айыл чарбасын кооперациялоо, механизациялоо жана инновациялык технологиялар департаментинин директору Нурланбек Кожогулов келген. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Студияга кош келипсиздер. Искак мырза, Алтын күз жарманкеси быйыл Бишкекте канчанчы ирет өтүп жатат? Деги эле жарманкенин максаты, жарманке тууралуу айтсаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрөрмандар. Биз ошо Алтын күз негизи эле бул аталышы Агротек Экспо Алтын күз деп аталат да. Анан баягы жылына жараша 2020, 25, 22 быйыл болсо мынакей салтка айланып Агротек Экспо Алтын күз 2025 көргөзмө жарманкеси өткөн атат. Бул негизи эмне максатта? Бул ошол 20 октябрда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен бекитилген айыл чарба кызматкерлеринин кесиптик майрамы болуп эсептелет да. Анан ошол айыл чарба кызматкерлер майрамына карата биз жыл сайын ошондой чоң ошол мамлекеттик деңгээлдеги ушундай иш-чара өткөрөбүз. Эми Алтын күз бул жарманкеси негизи эле бул иш-чарабыз бул уже 13-чү жыл катары менен өткөрүлүп аткан иш-чара. Биздин жеке мен эгерде суроо бага тартыла турган болсо, биз ошол биздин сектор 5-чы жыл өткөрүп атат Алтын күз жарманкесин. Негизги максаты бул эми баягы жылдын жыйынтыгы Алтын күз баягы анан бул ошо бизде азыркы учурда кандай жаңылыктар болуп атат, ошо айыл чарба тармагында кандай жаңы азык-түлүк продукциялар чыгарылып атат, дыйкандарыбыз кандай баягы жетишкендиктерге жетип атат деп бул негизги максаты жалпы эл журтка, ошондой эле бул ошо айыл чарбагында алектенген жалпы ошо дыйкан ишкерлерге арналган чоң иш-чара да. Анткени бул биринчиден эмне үчүн дыйкан баягы ишкерлерге деп атабыз, анткени бул иш-чара ушунчалык масштабтуу жана өзүнө көп нерсени камтыган. Бул мисалы үчүн Агротек Экспо Алтын күз өзү 4-5 секторго баягы неме кылат да. Аны эми кененирээк Нурлан Жамалдинович айтып берет. Мен болсо ошо Алтын күзгө көбүрөөк басым жасайм. Анан ошол бөлүктөрдөн турат. Ошонун бир бөлүгү бул ошол айыл чарба азык-түлүк продукцияларынын жарманкеси Алтын күз. Анан бул ошол жерде мисалы үчүн бардык дыйкандар өзү мисалы үчүн баягы асыл тукум мал баягы кызыгып жүрөт. Ошо асыл тукум малдын көргөзмөсүнө барып өзүнө баягы ылайыктуу малды тандап ошактан баягы түздөн түз баягы келишим түзүп баягы неме кылса болот. Же болбосо бир техника алам деп кызыктар болуп жүргөн. Ошол техниканын ар бир түрү мисалы үчүн эгерде баягы сүт багытында бир иш алып бара турган болсо, ошол жакта баягы доильный аппараттар деп коет. Андан тышкары же болбосо баягы өзүнүн бир немеси бар, баягы суу түтүктөрү бир ирригация баягы жаңылануу баягы капельное орошение деп коебуз. Ошону жамгырлатуу, ошондой бир немелер кызыктар болсо, аны көрүп ошол жактан жеринен кармап көрүп, баягы таанышып неме кылса, же болбосо бир техника болсо, техникасын неме кылса. Ал эми баягы Алтын күз боюнча болсо, Алтын күздө баягы өзүнүн элдерге баягы көрсөтө турган. Мисалы үчүн баягы бизде бир райондордо неме болду, бир дыйкан байланышты. Мен дейт ушундай аябай чоң бир баягы ашкабак өстүрдүм дейт да. Ошону баягы көргөзмөгө катыштырып, элдерге баягы көрсөтүп бир аз баягы неме кылайын дедим эле дейт да. Өзүм баягы кубаныч менен жетишкендиги менен бөлүшөйүн дедим эле дегендей. Ал жакта мисалы үчүн ортомчусу элдерге өзүнүн өстүргөн, түшүм алган баягы продукцияларын азык түлүгүн чыгарып сатса болот. Андан тышкары мисалы үчүн жаңы компаниялар бар.
жаңы компанияларга жарманкелер эмне бул ошо элдерге өзүнүн жаңы чыгарып аткан продукциясын, өзүнүн компаниясын таанытуу. Андан тышкары ошол жерде баягы биз дегустацияларды өткөрөбүз, сатуулар болот, мастер-класстар болот. Эми мындай кыскасы айтканда майрам болот, майрамдык ошол маанай болот. Анан бүт ошол немелердин баардыгы ошол жакта өзү менен камтыйт да. Түшүнүктүү. Нурламбек мырза, мынакей бул жолку өтө турган жарманкеде, көргөзмөдө жылдагыдан кандай айырмачылыктар болот? Эмне өзгөчөлүктөр болот? Biz жылына биздин айылдык товар өндүрүүчүлөргө, дыйкандарыбызга, ишкерлерибизге ушул техниканын жаңы түрлөрүн сунуштайбыз. Быйылкы жылда бир топ жаңы техникалар бар, өзгөчө кубаттуу тракторлордун жаңы түрү, ошо GPS система менен иштеген, алардын ичинде мониторинг кылса болот. Оруп жүүчү техникалардын жаңы үлгүлөрү, мисалы үчүн ошол бүгүнкү күндө ошол биздин дыйкандарыбыз картошка өндүрүүгө көп көңүл буруп атат. Эми көп учурда кол эмгеги менен теришчи, кол күчү менен жыйнашчы азыркы убакта мына мисалы үчүн ушу бир эле техниканы айтып койсок болот. Ушул Белоруссиядан ушул картошканы машина менен жыйуу технологиясын көрсөтөбүз. Андан сырткары ошол бүгүнкү күндө техникалык өсүмдүктөрдү өстүрүүгө көп көңүл буруп атат. Себеби тапкан пайдасы көбүрөөк. Ошондуктан ошо техникалык өсүмдүктөрдү айдап себүү үчүн биз жаңы инновациялык сепкичтерди көрсөтөбүз. Ал жерде ошол жердин кыртышына жараша тереңдигин, ошол үрөндүн себилишин, ошол тракторист, машинист ошол камердан чыгып баратып эле ошол өзүнүн берген тапшырмасы менен ошол белгилүү тереңдикте же болбосо жыштыкта себе алат. Ал жерде компьютер өзү жер кыртышына жараша регулировка кылат дагы. Ошол керек болсо 1 метр жерге биз канча үрөндү тышташыбыз керек. Ушуга чейин белгиленген тереңдикти, мисалы үчүн үрөндү тыштайт. Андан сырткары ошол жаңы технологиялардан алып айтсак, ошол агродрондор сунушталат. Мисалы үчүн буга чейин ото шөптөргө каршы иштетүү же болбосо ошонун айыл чарба өсүмдүктөрүнүн өсүшү, түшүмдүүлүгү, кайсы азык кандай болуп атат, жетпей атабы, жетип атабы, мына ошону ошо агродрондор изилдеп информация берет. Ошол информациянын негизинде ошол дары чачуучу же болбосо азыктарды чачуучу жумушчу дрондор учуп чыгат дагы. Ошол аянттын кайсы жерине канча азык зат керек болсо ошол дозасы менен ошол компьютердин башкаруусу менен чачып. Бул башкача айтканда бүгүнкү күндө интеллектуалдык айыл чарба системаларына кирет. Андан сырткары ошол токтой кетели да. Буга чейин ушул бул иштер лабораторияда жүргүзүлүп келген да, лабораториядан жердин кыртышы аныкталып, анан ошого жараша жер семирткичтер, дары-дары. Эми биз баягы орточо эсеп менен мисалы 10-20-30 гектар жер болсо орточо ар кайсы жеринен анализ алып анан аныктачыбыз, анан орточо. Ал эми бул жерде ошол аянттын ар бир квадрат метри кайсы жерде кандай азыктар керек, же болбосо кандай ото чөптөр чыкты, кандай жыштыкта, же болбосо ошол айыл чарба өсүмдүктөр кандай деңгээлде өсүп атат, жабыркаган жокпу. Мына ушул сыяктуу анализдерди ошол компьютердин аныктамасы менен ошол дрондорго берилет дагы. Ошол жанагы биз айтып аткан дары чачуучу же болбосо жер семирткич чачуучу дрондор өздөрү дозасын коюп анан берилет. Мына ушул сыяктуу жаңы технологиялар, мисалы күн энергетикасын пайдалануу, мына бүгүнкү күндөрдө алыскы жерлерде ушу жайыттарды өздөштүрүү, кайрак жерлерге суу чыгаруу, эми ал жерге чейин электр линияларын тартып, же болбосо башка иштерди жасаш үчүн көп чыгым кетет. Мисалы үчүн күн энергиясынан дагы пайдаланып кубаттуулук алган насостук станциялар, эми жаадырып же болбосо тамчылатып чыгаруу системалары жөнүндө айтпай эле коелу. Булар боюнча биздин дыйкандарга биз көп жылдан бери сунуштап, өзүбүздүн атамбекендик ишканалардын түтүктөрүн же болбосо жана тамчылаткан арматуралар деп коебуз, ошол жабдыктарын сунуш кылабыз. Эми кыскасы ал жерде бардык жагдай боюнча, мисалы үчүн үрөндөрдүн жаңы түрлөрү, гибридтер сунушталат. Себеби бул жаңы үрөндөрдү пайдалануу да ушул инновациялык технологияга кирет. Жаңы үрөндөрдү сунуш кылабыз. Мына бүгүнкү күндө жүгөрү
айдоо жүгөрүдүн ошол сенажын даандык жүгөрү айдоо ошол тоюп камдоого мүмкүн биздин көп дыйкандар кызыктар болуп атат. Мына ошолорго жаңы үрөндөрдү ошол айыл чарба өсүмдүктөрүн коргоочу каражаттар же болбосо ошол комплекстүү ушу мал чарбасына пайдалануучу препараттар, вакциналар сыяктуу жаңы технологияларды биз сунуштайбыз. Албетте ошол техникалардын көп түрү көрсөтүлөт. Анан ушул асыл тукум мал жаныбарларынын да биз түрлөрүн көрсөтөбүз. Мына акыркы жылдары эле биздин мамлекетте каттоодон өтүп ушул эл арасында, мамлекеттердин арасында дагы, чет өлкөдө дагы абдан таанымал болуп аткан биздин Арашан породасындагы эт май багытындагы, быйылкы жылы каттоодон өткөн Ала тоо породасындагы койлорду дагы көрсөтөбүз. Жылкылардын породалары көрсөтүлөт, саануйлар эт багытындагы ушу породалар сунушталат. Андан сырткары канаттуулар, балык чарбасы боюнча дагы аквакультура, ушу балык өстүрүүгө керектүү жабдуулар, шаймандар, ошолорго керектүү тоюттар, мына ушул сыяктуу биздин кайсы тармак болбосун иш алып барган дыйкандарыбыздын ошол суроо талаптарына жооп берүүгө аракет кылып биз түрдүү багыттагы экспозицияларды сунуштайбыз. Түшүнүктүү. Исхак мырза, мынакей Бишкек шаарынын тургундары үчүн бул көргөзмөгө катышып, андан өздөрүнүн чөнтөгүнө ылайык келген, ортомчусуз, жеткиликтүү баадагы айыл чарба азыктарын алуудагы кызыктырууну жаратат. Мындай бир анан айтсаңыз, мисалы ушул көргөзмөгө, жарманкеге канча дыйкан катышат, алар кайсыл жактан келишет, негизи эле каалоочулар катыша алабы? Сурооңуз абдан баягы кызыктуу, анан актуалдуу десек болот. Азыркы учурда биздин 150гө жакын баягы чоң ири компаниялар дыйкандар менен кошо катталды. Бирок ошол менен чек болбостон биздин жетекчибиз министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштөө төтөнчө жай министри, бак тергештери быйыл кичине башкачараак өткөрүлгүлө деп тапшырма берип, анан быйыл биз ушул 40 районду чакырып атабыз да. 40 район дегенде ошо биздин министрликтин астында райондук агрардык башкармалыктар бар. Ошо башкармалыктарга тапшырма берилди. Ар бир райондон 5тен кем эмес кайра иштетүү ишканаларды, анан эң мыкты баягы дыйкандарды алып келиңиздер, баягы катышууну камсыздап бериңиздер деп тапшырма берилди да. Биз аларга ошо атайын 40 чоң чатырларды даярдайбыз, орундарын шарттарын баарын түзүп беребиз да. Анан алар дагы ошол бүт Кыргызстан боюнча баардыгы ошентип алтын күзгө келишет, ар бир райондон. Мындай айтканда баардык Кыргызстандыкта бүт баардык Кыргызстан аймактарынан бизге ошо дыйкан жана кайра иштетүүчү ишканалар келет. Анан быйыл кичине бир аз кызыктуураак болсун, ошо кичине стимул болсун деп биздин жетекчибиздин тапшырмасы менен атайын баягы сыйлыктарды берейин деп атабыз да. Ошо алтын күздүн катышуучуларына. Бул жана 40 районго өзүнчө сыйлыктарды неме кылдык, дайындадык. Аларга биринчи орунга 100 000 сом берейин деп атабыз. Байгелер менен. Мисалы үчүн бир районду биз өзүнчө жана критерийлер менен неме кылабыз да, жюри комиссия тандайт да. Мисалы үчүн критерийлерге кандайларды коштук? Экспортко багытталган, экспортко чыгабы, стандарт сертификациялар алынганбы, ассортимент товаров канчалык деп, андан тышкары баягы ушундай критерийлер менен баалап, эме кылып турган ошентип эң мыкты 3 районду аныктайбыз да. Анан биринчи орунга 100 000 сом, экинчи орунга 80 000 сом, үчүнчү орунга 50 000 сом деп. Андан тышкары дагы баягы райондордон тышкары ошол биздин катышуучуларга дагы 3 номинация неме кылдык. Бул эң мыкты экспозиция деп, оформление да, ошо өзүнүн баягы берилген место шатерлордун оформлениясын эң мыкты жасалгалап баягы неме кылганга биринчи деп, анан эң мыкты баягы кайра иштетүүчү ишкана деп атабыз да. Бул жана эмеге тиешеси жок. Аларга анан эң мыкты дыйкан деп туруп, аларга да ар бирөөнө 3 номинация менен 50 000 сомдон каралды да быйылкыга. Анан азыркы учурда ошентип бир биз райондор менен неметсек, бир жалпысынан 300 бир экспонент катышчу деп болуп атат да. Анын эми тең жарымысы бул дыйкандар. Анан дыйкандар булар эми ар кайсы тармактагы иш алып баргандар да. Бирөө ошонун жана өзүнүн чакан чарбасы бар үйдө.
баягы сүт кылып, сүттөн сүзмө, айран, ушундай баягы куруттар жасалып, бирөө болсо баягы немеде багбанчы, бирөө болсо жадагы мисалы үчүн балчы, баягы өзүнүн немеси бар. Бал өндүрүп келип ошолорду чыгарат. Эми бүт бардык тармактардагы баягы айыл чарба камтыган ошондой эмне Жалпы сан алганда жарманкеде. баягы республиканын бардык аймактарынан, бардык райондордон дыйкандар келип өздөрүнүн өндүргөн товар продукциясын сунушташат, Ооба, туура. Анан ошол мисалы үчүн мүмкүнчүлүк колдонуп туруп ошондо биз бир кайрылып коеюн дедик да. Мына азыркы учурда дагы биз баягы орундар баягы мындай айтсак мындай калбай деле калды. Бирок биз мисалы үчүн баягы бар да арасында, эл арасында баягы жетпей калдым, укпай калдым. Бирок баягы жана айткандай эле ушундай бир сонун мисалы үчүн помидордун бир алма же олоо же башка бир азык түлүк продукциясын бир эң сонун кылып өстүргөн да. Баягы объему чоң, немеси чоң, бир ушундай. Эгерде ошондойлор болсо катышат элем, элге баягы көрсөтөт элем өзүм жетишкендигимди десе, биз анан кийин баягы аяктаганда өзүбүздүн контакттарыбызды калтырып кетебиз, байланышып, катталып келип азыр деле жарыялап кетсеңиз болот номерларды. Ошо мен номерим, байланыш номерим 0555 34 60 60. Ошого түз эле кайрылып неметсеңер, кайрылсаңыздар болот. Катышууну каалаган дыйкандар, Ооба, катышуу, бирок ошо баягы катышам деп эле неме эмес, мындай чынында бир жетишкендиктери бар болгон, элдерге баягы тартуулай турган. Биз эми бул көргөзмө менен атайын Бишкек шаарында ошентип 3 күн уюштуруп атабыз. Ошо 3 күндө баягы элдерге действительно бир мактана турган нерсе болсо, элдер көрүп ошо таң кала турган нерсе болсо деп Айтмакчы Исхак мырза, ушул бериле турган Айыл чарба министрлиги тарабынан даярдалып жаткан чатырлар, орундар бул акысызбы же ар бир дыйканга бир кайсы бир деңгээлде төлөмдөр барбы? Эми ал баягы биз райондорго бүт баарына эле бекер кылып берип атабыз да. Баарына электричество, охранасы, чатыры, ошол жана столу, стулу, наименование, название баягы бүт баарын бекер эле кылып беребиз. Акысыз экен. Ооба. Исхак мырза, кечиресиз, Нурланбек мырза, сиз жана жогоруда белгилеп өтпөдүңүзбү, техникалар, үрөн, жаныбарлар тууралуучу. Анан кийин айтсаңыз, ошол көргөзмөнүн алкагында техниканы лизингке алгысы келген, бир өзүнүн фермасын же чарбасын чоңойткусу келген дыйкандарга кандай мүмкүнчүлүк түзүлөт? Лизингке алууга мүмкүнчүлүктөр барбы? Биз ушул аянтта ушул техникаларды сунуштоо менен алардын алуунун жолдорун дагы биз дыйкандарга түзүп бергенбиз. Бул жерде биз ушу традиция катары дайыма биздин лизинг кызматын көрсөткөн же болбосо жеңилдетилген насыяларды берген өнөктөш банктар бар. Булар Айыл банк, ачык акционердик коому, Элдик банк, ачык акционердик коому. Анан жаңы түзүлгөн ушу мамлекеттик лизинг компаниясы. Бул иш-чарага абдан чоң экспозициясы менен катышат. Ошол жерде банктын көчмө бөлүмдөрү иштейт. Ошол жердеги техникаларды тандап алган дыйкандардын заявкасын кабыл алып, аларга ошол долбоорлор боюнча маалымат берип, кандай жол, кандай шартта канча мөөнөткө ала алат, өздөрүнүн кызматын көрсөтөт, банк кызматын. Мен дыйкандарга ушу жарыя катары айтып коет элем. Мына ушул жерде биздин дыйкандарыбыз жеңилдетилген шартта ушу 6% өлчөмдө 7 жылга чейинки мөөнөткө техниканы ала алышат. Өздөрү болгон 10% гана өздүк салымын төлөшөт. Калган башка бир тыйын кошумча салык же болбосо бир башка чыгымдар төлөбөйт. Ошо 10%-ын төлөйт дагы. Өзүнүн бизнес планын коргойт. Ошол жерден тиешелүү ошол бизнес планынын жанагындай техникасына туура келип банк тарабынан эксперттер карап чыгат дагы. Ошол жерден заявка кабыл алынып, ошо банк тарабынан ошо техниканы алууга жардам берилет. Андан сырткары кээ бир долбоорлор боюнча лизинг гана эмес, ошо акчалай каражаттарды берүү боюнча дагы насыя боюнча долбоорлор сунушталынат. Мына быйылкы жылда биз ушул айыл чарба тармагына 30 миллиард сомго чейинки акча каражаты каралып, жалпы ушу мамлекеттен жеңилдетилген шарттарда ошол лизинг кызматына, андан сырткары ошол жеңилдетилген насыяларга, кластердик насыяларга акча бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө ошо биздин дыйкандар ушул долбоорлорду пайдаланып, өздөрүнө керектүү техникаларды алып атышат, өздөрүнүн долбоорлору боюнча насыяларды алып атат. Мына ошол 3 ири банк ошол жерде өзүнүн кызматын көрсөтөт.
Андан сырткары биздин министрликтин департаменттери ушул өздөрүнүн багыттары боюнча, мисалы жайыт боюнча ветеринария, мал чарбасы, асыл тукум мал багуу же болбосо ошол өсүмдүктөрдү коргоо, ушул сыяктуу жер боюнча, сугат тармактары боюнча маалыматтар берилет. Андан сырткары ошо министрликтин карамагында иштеп аткан эл аралык айыл чарба долбоорлор бар. Чет өлкөлүк донорлордун эсебинен каржыланып жаткан ушу мал чарбасын өнүктүрүү, сүт өндүрүү, тоют өндүрүү же болбосо ошол жайыттарды бакчалык багбандык менен иш алып баруу боюнча дагы долбоорлор өздөрүнүн ишин көрсөтүп, ошол жерде дыйкандар менен алардын сунуштарын, заказдарын кабыл алып алар менен байланышка чыгып иштешет. Андан сырткары ошол жогоруда айткан 3 банктан сырткары дагы биздин финанс институттары бар. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасы катышкан ири каржы фонддор бар. Кыргызстан, Азербайжан, Кыргызстан, Өзбекстан же болбосо кепилдик фонду сыяктуу, Кыргыз Орус каржы фондусу сыяктуу долбоорлор дагы ошол фонддор өздөрүнүн экспозицияларын жайып, дыйкандар менен түзбө түз иш алып барышат. Андан сырткары ошол көргөзмөнүн жүрүшүндө жалпы эле бир презентация кылуу үчүн биз аян түзүп атабыз. Ортодо ошол жерде биздин департаменттер, долбоорлор, банк системасындагы уюмдар же болбосо ошол жеке ишкерлер, ири компаниялар презентацияларды өткөрүшөт. Өздөрүнүн кызматын сунушташат же болбосо өздөрү кандай айыл чарба продукцияларын сатып алат. Өздөрү да кардар издейт же болбосо өздөрүнүн продукциясын сатып өткөрүү үчүн клиенттерди. Мына ошол түз байланышты дыйкандар менен ошо кайры иштетүү өнөр жайынын ортосунда, экспортко чыгаруучулардын ортосунда же болбосо ошо айыл чарба тармагына кызмат сунуштаган компаниялардын ортосунда түз байланышты түзүп берүүгө аракет кылабыз. Ошон үчүн 3 күн бою биздин Турдак Мусубалович атындагы аянтта биздин Агротех Экспо көргөзмөсү, эми биздин көргөзмө эл аралык деңгээлде, себеби дүйнөлүк техника чыгаруучулар, ушул айтып өтсөк, бул технологиясы өнүккөн Европа өлкөлөрү, Германия, Франция, Италия, же болбосо Америкадан чыккан, же болбосо ошол Турциядан чыккан, же болбосо Россия Федерациясы, Беларусь Республикасы, Кытай Республикасынан чыккан, жана башка биргелешкен ишкалар тарабынан чыккан бардык техникалардын түрү сунушталат. Ошол биздин дыйкандарыбыз өзүнүн бизнес планына жараша кандай технология, кандай кубаттуулук, кандай өздөрүнүн ошол мындай техникалык параметрлер туура келет, ошого жараша ошол лизинг аркылуу же болбосо өздөрүнүн акчасына сатып ала алышат. Албетте биздин ошол экспортторлор менен сүйлөшүп атабыз, экспоненттер ошо көргөзмөгө чыгарган техникалардын үлгүлөрүнө ири өлчөмдө ошол жеңилдетүү, башкача айтканда арзандатууларды да сунуш кылат. Андан сырткары ошол биздин министрлик ошол көргөзмө менен жарманканы өткөрүүдө дагы маданий массалык иш-чараларды уюштурдук. Ошол көргөзмө катышуучуларга, келген меймандарга ошо концерттик программалар бар, жана презентациялар бар, оюн зоокторор бар. Ошол көргөзмөгө катышкан биздин экспоненттерге сыйлыктарыбыз бар. Ушул сыяктуу бир жакшы иш-чара өтөт. Андан сырткары 19-ында бүгүн уже чечилди. Ошол айыл чарба кызматкерлеринин майрамы дагы ушул биздин Кыргыз улуттук академиялык драма театрында белгиленет. Ушул иш-чаранын жүрүшүндө ошол айыл чарбасы боюнча дагы өз ара пикир алышуу болот. Концерттик программабыз бар, алдыңкыларды сыйлоо боюнча иш-чарабыз өтөт. Кыскасы ошол 3 күнүн ичинде биздин айыл чарба өндүрүшчүлөрүнө, дыйкандарыбызга, фермерлерге, Бишкек шаарынын тургундарына, меймандарыбызга бир жакшы маанай тартуулууга аракет кылабыз. Рахмат. Исхак мырза, мынакей буга чейин Алтын күз сыяктуу Бишкек шаарында чакан жарманкелер өтүп келген. Анда дагы айыл чарба азыктары шаардын Төрөкул Айтматов көчөсү же болбосо темир жол автобекетинин жанында, ошондой эле 12-Кичи районунда ушул сыяктуу аймактарда жарыяланып келет. Анда катышкан жарандар ушул жарманкедеги айыл чарба азыктарынын баасы бул эч кандай бир базардан айырмаланбагандыгын айткан учурлар бар да. Бул жолку жарманкеде
Баалар кандай болушу мүмкүн? Мындай бир бага бир көзөмөл болобу? Сиз жана белгилеп кеткендей, ошо социалдык маанилүү азык-түлүк жарманкелеринде ошол Айыл чарба министрлиги өткөрүп турат. Сиз айтып аткан ошо жана Бишкек шаарынын 3 районунда. Азыр болсо, азыркы учурда ошо буйрук даярдалып атат. Аны ошо Бишкек шаарынын мэриясы менен, акимияттар менен чогуу уюштурабыз. Эми баягы көпчүлүк жерде неме боло берет да, нааразычылыктар боло берет экен, неме боло берет экен. Бирок биз мисалы үчүн ошо биздин максат чынында баягы ортомчусуз, баягы дыйкан менен бизде ошо кардардын ортосунда баягы ортомчусуз бири-бирине баягы сатып алуу ишин баягы уюштуруп берүү да. Анан баягы сапаттуу азык-түлүк продукциясын деп ошентип уюштуруп келебиз. Анан мисалы үчүн жана сиз айтып аткандай, ошо нааразы болгондор да бар, бирок ыраазы болгондор көбүрөөк да. Биз анткени өзүбүз уюштуруп, ошол жакта жүргөнүбүз непосредственно ошо кардарлар менен дагы тиги катышуучулар менен да түздөн түз иш алып барып, алар менен сүйлөшүп, чөө жайын билебиз да. Бул бир ал эми Алтын күз боюнча, Алтын күздө эми бул жактан эми Кыргызстандын ар бир аймагынан ошо дыйкандар өздөрү келип, кайра иштетүүчү ишканалар өздөрү келип, өз баасы менен чыгарып сатышат да. Ал жакта ортомчулар болбойт. Ал жакта ошо мисалы үчүн мисал айтсак, биздин ошо сахар, баягы кумшекер, баягы un азыктарын, ошо балык, чарба болобу, эттердин баардыгы ошол базардан төмөн баада дыйкандардын жана ошол ишканалардын өздөн түз сатып алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Түшүндүк. Бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүнкү күн маек берүүсүнө жыйынтыктайбыз. Биз бул жолку эфирде Бишкекте өтө турган Агротех Экспо 2025 көргөзмөсү жана Алтын күз жарманкеси тууралуу сүйлөштүк. Бизде конокто суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин долбоорлорду ишке ашыруу секторунун башчысы Искак Анарбеков жана аталган министрликтин айыл чарбасын кооперациялоо, механизациялоо жана инновациялык технологиялар департаментинин директору Нурланбек Кожогулов болду. Эфирде сиздер ЛТРден YouTube'тагы каналдан, ошондой эле Facebook'тагы баракчасынан көрө аласыздар. Берүүнү мен Бакберди Баязбеков алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.